Чаткал районунун Айгыржал айылынын 27 жаштагы жана 22 жаштагы тургундары Өзбекстан чек-арачыларынын огунан каза болгону белгилүү болду. Айыл башчы Каныбек Эргешев айыл тургундары 12 августта мал издеп чыгып, Өзбекстан чек-арасына өтүп кеткенин, кийин өзбекстандык чек-арачыларга туш болгонун билдирди. Алардын сөгү 31 августта коңшу өлкөдөн алынып келингенин, эртең экспертиза жасалган соң жерге берилерин айтты. Азыр эми сарда айттым го, берде ровду бар, МЧС бар. Ошолордон так маалымат алсаңар болот да. Биз эми азыр 100ге жетпеген түтүн үй, 2 бөлүктү жайгаштырышта өзү өтө оор болуп атыр да мен үчүн. Мен ушу айылдын айыл башчысы болом. Тең биз 10-11лерде экөөнүн жерге беришибиз керек. 22-27 жаштагы жаш балдар оор жоготууга учурап туруп азыр. Каза болгондор 1997 жана 2003 жылы туулган жарандар экенин, алар бир туугандардын балдар экени, бирөө үй бүлөлүү, экинчиси бойдок экени айтылууда. Жакын жоготкондон кийин айтасың да, эми кача бу мындай жөнүнө кармап койсо болбойбу, сөзсүз эле ат өлтүрүп салыш керекпи деген неме бар да. Ошентип иштен сызып атабыз эми сиз деле. Бала чакасы бар, бирөө үйлөнүп элек. Жаш семья, кичинекей 4 баласы калды. Ата-энебиз тууган уруп калдыбыз. Кыргызстан чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун жетекчилери 15 августта болгон окуянын чоо жайын 2 сентябрдан тарта биргелешип иликтөөнү макулдашканын маалымдады.